здесь комиссия соберет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында мониторинг борбору ачылды. Ал аркылуу аймактардагы жаза аткаруу мекемелери көзөмөлдөнөт. Өлкө боюнча 590 байкоо камералары орнотулуп, учурда ишке кирген. Ошондой эле соттук процесстер видеоконференция аркылуу онлайн режиминде өткөрүү киргизилүүдө. Азыркы учурда ал сынамык негизде иштеп жатат. Толугу менен ушул жылдын апрель айында ишке киргизилүүсү каралган. Ушул жерден чечим кабыл алынып, анан кийин соттолгонго администрацияга айтылып, ошол негизинде администрация андан ары иш алып барат. Биз азыр бул жерде чүй өрөөндө жалпы эле биздеги жабык түрүндөгү мекемелер менен баардыгы менен онлайн режимде байланышка мүмкүнчүлүк алдык. Жакынкы арада биз эми жатак абактарда да ушундай иш чараларды жүргүзүп, алар менен дагы байланышты орнотобуз. Жатак түзөтүү жайларын көзөмөлдөөчү камера Чүй облусундагы Беловодск айылында номер 16 жаза аткаруу мекемесинде да орнотулган. Санариптешүүнүн алкагында бул жайда да соттолгон жарандар үчүн маалымат базасы иштелип чыккан. Ага катар түндүк өз ара аракеттенүү системасы аркылуу маалымат алмашуу жүргүзүлөт. Мындан сырткары 174 видео регистратор алынган. Аны кызматкерлер тагынып, анын жардамы менен тартип бузууларды аныктоого мүмкүн. Ошо соттолгон жактан кетирилген кемчиликтер, укук бузуулар же биздин өзүбүздүн кызматкерлер жаткан кетирген тартип бузуулардын баардыгы ошол жерге түшүп турат. Аны биз жанагындай скриншот кылып чыгарып, кайсы жерде, кайсы убакта ким тарабынан ошол биздин режимди же укук бузуу болгонун белгилеп, жетекчиликке анан жетекчилик тактан тапшырма коюлуп, алар боюнча териштирүүлөр жүргүзүлөт. Мындан сырткары аталган мекемеде кесиптик багытта окуулар жүргүзүлөт. Жалпысынан 22 адис даярдалат. Окуу мөөнөтү 10 айды түзүп, акырында сертификат берилет. 6 группада 2 мастерден 12 мастерибиз бар. Мастердин билимдерин айта турган болсом, 6 с высшим образованием, 2 начальное среднетехническое образование, а 2 начальное профессиональное образование. Образовательный уровень баардык тең жетиштүү. Ошондой эле социолог жана психологдор тарабынан кызмат көрсөтүү да каралган. Жаза тартып жаткандарга өздүгүн тастыктаган документтер алынып берилет. Андан сырткары психологиялык жабыр тарткан жарандар да көңүл сыртында калбайт. Кыйынчылыктар ошол. Эми үй бүлөсү жанында эмес болот, ата-энелери жанында эмес, бир туугандарынан алыс болуп. Убактылары эми баары убакыт сааты менен берилип, ограничение болуп калат. Бир эле кыйынчылыктар ошо боштондуктар. Азыркы учурда паспорт осужденныйларга кылып атабыз. Бизге азыр кайрылгандар 269 осужденный кайрылды. Паспортто уже готовый материалдар азыр 81 материал. Бул жайда кадимкидей эле жумуш менен камсыз болуп, айлык маяна да алышат. Тагыраагы кирпич өндүрүлүп, ал сатыкка чыгарылат. Аны мектеп, бала бакчалардын курулушуна сатып алышат, дейт Азамат Каифов. 2019-жылы 2,5 миллион кирпич өндүрүлгөн. Ал эми ушул жылга 3,5 миллион чыгаруу пландалууда. Аталган жайда жалпысынан 120 адам эмгектенет. Айлык майы неге түшөт? Лицевой счетуна түшөт. Анан ашып калгандарын үйлөрүнө берет. Анан өздөрүнө атабарка кылабыз, баягындай макорка, чай, нан, пан ушундай алып келебиз. Өлкө боюнча жалпысынан 8 жаза аткаруу мекемеси бар. Анын ичинен өспүрүмдөрдүн тарбиялык жана аялдардыкы болуп бөлүнөт. Мындан сырткары 7 тергөө абагы бар. Анын ичинен Жалал Абадта өспүрүмдөр жана аялдардыкы. Ал эми Кара Балтадагы өспүрүмдөр үчүн каралган. Айнура Жанышева, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.